Шардык бала менен айылдык баланын 3 айырмасы бар. Биринчиси чыдамдуу. Кимиси чыдамдуу. Мындай өзүңүзгө өзүңүз суроо берсеңиз, шаарда эмне иш бар? Эң кыйын иш мусор төгүп коюш. Ал жер квартира, барган жери школа, мектеп. Болду, башка жумуш жок, эчтеке жок. Ал эми айылдагы балачы көзүн ачышы менен миңдеген проблемалар аны ойготот. Малга суу бериш керек, чөп бериш керек, талаага барыш керек. Айтор апасы бул жагынан жумуш, атасы бул жагынан жумуш, өзүнүн жеке жумуштары. Бала чыдамдуу болуп өсөт биринчиден. Айылда өскөн балдар чыдамдуу. Күч жактан да, физический жактан дагы мындай карасаңыз тетик, сергек болот айылдык балдар. Анан бүгүн колхоз деп айылдыктар тоготпогондор, өзүн городская, шаардык сезип алгандар, маршруткага түшүп, үф, не дегендер, кичине ойлонуш керек бул маселеде. Өзү ошол өзүн шаардык сезип аткандардын атасы негизи айылдан көчүп келген да. Мен шаардыкмын, мен городскоймун дегендер өзү айылдын эң четинен чыгып келгендер негизи. Айтор биринчиси бала чыдамдуу болуп өсөт экен айылда. Ылай, өзүнүн агызып калган мурдуна жеп жүрө берет да. Айылда ушундай чындыгында. Ылай болосуң, жыртыласың, тыгыласың, забордон секирип өтөсүң, ойнойсуң. Айтор жыргап өсөсүң да. Бул айылдын аурасы башка, таза абасы башка, бере турган тарбиясы башка. Көчөдөн кетип атсаң, жүгүрүп барып, жардам берип, жүгүнү алып кармашасың. Ошого үйрөтөт айылда. Ал эми биринчиси бул чыдамкайлык дедик. Турган учурда дагы 20 метр алыстагы туалетке барып келет да бул айылдагы бала. Кой кайтарат, уй кайтарат. Баягы малга кошулуп мал болосуң да айтор. Мал аяка кетип калат, кой бияка кетип калат, чуркайсың артынан. Андай кыласың, мындай кыласың. Чыдамдуу болуп өсөсүң. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси жоопкерчиликтүү. Жоопкерчилик деген не десеңиз, мисалы үчүн балаңызга 4 тоок алып бердиңиз, тоокту карайсың, жумурткасын сатасың, бизнес кыласың деп. Балаңыз ошо тоок аракет кылышты баштайт. 4 тоок алат, дагы кичине көбөйткөндү баштайт, жумурткасын сатат. Ошентип баягы жоопкерчиликке үйрөнөт да. Айылда негизи эле шаарда дагы жер үй кылып туруп, ошондой балаңызга жоопкерчиликти үйрөтүшүңүз керек. Бул негизги керек маселелердин бири. Айылдагы балдар байкасаңыз жоопкерчиликтүү болуп өсөт. Ошо миң спортсмендер, ошол күрөш чыккандар, ошол кол күрөшкө чыккандар, бардык жоопкерчиликтүү инсандар ушу айылдан барып шаарды башкарат. Байкасаңыз, шаардык өзү кем учурда эле болушу мүмкүн, бирок кем учурда барып жогорку жакка чыгышы мүмкүн, ийгиликке чыгышы мүмкүн. Бирок көп учурда айылдыктар ошо шаарды барып ээлешет, шаарды барып өнүктүрүшөт. Шаарга барып бизнес ачкандар 99,9% карасаңыз, бүт магазин ачкандар, кафе ачкандар ошо айылдан барып бизнес кылышат, ошо иштерди кылышат. Себеби чыдамкай, жоопкерчиликтүү да булар. Баягы балаңызга тоок капа кылып, тоок кана кылып туруп, анан уй берип, кой берип, бул жоопкерчиликке үйрөтөсүз да. Бала 10 койду айдап кетет далага, кайра 10ду кайра алып келиш керек. Бала бул жерде жоопкерчиликти үйрөнүп атат. Шаардачы, шаарда бага турган кой жок, мал жок, уй жок, эчтеке жок. Бала жоопкерчиликсиз болуп өсөт, жеңил жашоодо өсөт, жеңилдек болуп калып атат да. Колдоону карамасаңыз назик. Айылдагы балдарга учурашканда уже байкалып турат. Баягы ал жакта шаардагы балдар жаштык кезинен эле мындай электронный сигареттердин жытына көнүп атса, Кулпунайдыкы, Алманыкы деп. Биякта аттын, эшектин, уйдун жытына көнүп, баягы ошондон адреналин, ошондон күч алып чоңоет айылдагы балдар. Ал эми үчүнчүсү, урматтуу мекендештерим, мындай байкасаңыз, айылдагы адамдардын бири-бириге болгон мамилеси, тууган урууга карата мамилеси, шаарда соседти тааныбайт, соседтин кошунанын халал неги толтура, бирок кошунасыныкы ач, үйдө отурат, эч нерсени билбейт, кошунаны тааныбайт. Бул жерде айылда бир кокус жаман иш кылып койгон, дароо айылда таанылып кетесиң. Мына паланчы ушундай экен. Паланчы ушундай болду, айылдан кууш керек деген маселе болот керек болсо. Айылда мындайча айтканда карым-катнаш бар да, бири-бириге болгон урмат, сый бар. Аксакалга салам алейкум деп өтүү бар. Айтор бар. Жоголуп кеткан болушу мүмкүн, бирок азыр дагы бар. Кудайга шүгүр кылышыбыз керек. Мисалы, балаңыз чоңоюп атат, балаңызды элге кошосуз да. Жүр, паланчыны өтүп калыптыр, барып ала Куран сурап келели, Куран окуп келели. Паланчынын үйдө той болуп атыптыр, барыш керек, катнашыш керек. Мындай жөнөкөй көчөдөгү мындай арыктар дагы ашар жол менен кылынат. Жүр, ашарга үйрөтөйүн балам сени деп, ашарга алып чыгасыз. Бардыгы элге эрте кошулат айылдагы балдар.
Шаардагы балдарчы? Айтайын дегеним, мен бул нерселерди айтып, урматтуу мекендештерим, шаарда өсүү жаман, айылда өсүш керек деген маселени айтып аткан жерим жок. Болгону мен плюс минус жактарын айтып эскертип айтып атам. Ошо шаарга баргандар дагы айылда тууганыңар бар, тайнеси бар, апасы бар, атасы бар, ошолорго алып келип баланы тарбия бериш керек. Кетмен карматыш керек, күрөк карматыш керек. Балдарыбыз назик болуп, кыздардан айырмасы жок болуп, корейлердин кинолорун көрүп, артисттерин көрүп, кореец боломун деп, орустардын кинолорун көрүп, орус боломун деп, аларга дуурап эч нерсеге жетпейт. Балдарыбыз качан ошо кыйынчылыкта өссө, жоопкерчиликтүү болуп өссө, сабырдуу болуп өссө, ошондо бир чоң ийгиликтерге жетет да. Азыр айылдабыз өзгөчө, аура башкача, тынчтык башкача. Мындай домлор жок, үйлөр жок, жогору этаж үйлөр жок. Кадимкидей өзүңдү бир жеңил сезесиң да, желкеңден ушу таштар түшүп кеткенде өзүңдү мындай тынчтыкта сезесиң адам. Анан көп адамдар бүгүн орус тилинде балдарын тилин чыгарып атат. Русскоязычный кылып, же англис тилинде кылып. Бул эң чоң жаңылыштык ката, эң чоң, мындайча айтканда, урматтуу мекендештерим, бул оңолгус ката болуп эсептелет. Неге? Мисалы, орус тилди ата-энелер билип атат. Орус тили эми азыркы эне тилибизден кийинки эле экинчи тил болуп калды. Орус тилди үйрөнбөсө болбойт деп атайын орус тилде сүйлөп, орусча мектептерге берип, орусча садикке берип, ошо орус тилдерин чыгарып атат. Бул эң чоң ката. Орус тилде үйрөнүү дейли. Мисалы, Европаны каалаган жерге барыңыз, орусча сүйлөсөңүз эч ким түшүнбөйт. Кор болосуз аэропортто, башка жерде. Азыр дүйнөлүк тил англис тил. Үйрөтсөң англисче үйрөт, мисалы үчүн. Сунуш да бул. Эгер балаңыздын тирүүлүгүнөн, келечегинен корко турган болсоңуз, анда келиңиз, англисчеге үйрөтүңүз. Балдардын көп англисче билбейт. Орусча бүгүн басым жасашып, ката кылып атат, күнөө кылып атат. Монау кыргыз тилибизди ким болбосун, Кыргызстанда төрөлдүү бала, кыргыз тилде сөзсүз тили чыгыш керек. Кыргыз тилде сүйлөш керек. Андан кийин орусчаны, англисчени өзүнүн билимине жараша терең илим билим алып үйрөнүп кете берет. Мына биз жүрдүк го, кыргызча чыкты, калганын окуп алдык, билип алдык. Бала өзүнүн талабына жараша кийинки илимдерди өзү улантып кете берет. Бирок сөзсүз түрдө, муну керек болсо буйрук түрүндө, мамлекеттик деңгээл даражада басым жасап, башка тилдерди экинчи, үчүнчүгө түшүрүп, кыргыз тилди сөзсүз түрдө кыргызчаны үйрөтүш керек балдарга. Себеби тилди билбесең сен жоксуң, маданиятты унутасың, мекен деген түшүнүктөрдү унутасың, бардык када салттарды унутасың. Кимдин тилиге билип, кимдин тилинде өсө турган болсо бала, ошонун музыкасына ойнойт балдарыбыз. Кийин кор болобуз. Биздин улутубуздун жоголуп кетишине, мында айылдарыбыздын башкаларга сатылып кетишине, жерлерибиздин. Бүгүн Вьетнамга барсаңыз, мен вьетнамдык жаштар менен кече келип сүйлөштүм. Вьетнамда сүйлөшсөм, көп жаштар Америкага барабыз, Америка жакшы деп. 50 жыл мурда Америка аларды кордоп өлтүргөн ата бабасын. А бүгүн англисче үйрөнүп, тили көп садиктен англисче чыгып, балдардын өздөрүнүн тилин унутуп, тилин унуткандан кийин када салт, адеп ахлак, өзүнүн жөрөгөлөрүн унутуп, Американы мечтать этип атат. Болсо кече эле өлтүргөн алардын ата бабасын. Айтайын дегеним, эртеңки күнү унутат балдар. Качан тилин унутса. Тилдин артында өтө чоң саясат бар, мекендештерим. Тилибизге катуу басым жасайлы. Туркияга барың эле, Истанбулга барып, бир түркө кыргызча сүйлөп көрүң эле, англисче сүйлөп көрүң эле. Эч ким сүйлөбөй сизге. Түркчө сүйлө деп турат. Сүйлө түркчө дейт. Эмне үчүн биз кыргыз тилибизге патриот эмеспиз? Эмне үчүн биз тилибизге басым жасабашыбыз керек? Мекендештерим, ойлонойлу. Мынау орусча сүйлөсөң андай эме да, орусча сүйлөйт кээ бирөөлөр. Анан англисче сүйлөсөң түшүнбөй отуруп калат да. Өзүнүн тил билген адам болуп кыйын билет. Кыйын болбош керек. Урматтуу мекендештерим, ушул маселелерге басым жасашыбыз керек, ойлонушубуз керек, ойгонушубуз керек. Мынау тил маселесин кылып жатканда, чындыгында азыр ачык айтканда эле, тилде көбү билет. Баягы орусчаны сүйлөгөнүмүш, орусча сүйлөп өзүнчө кыйын болгондор, шаардык болгондор, мынау мамлекеттик деңгээлде кийин жумушка барса дагы орусчада кыйналбайт, кийин келечеги кең болот деп ата-энелер бүгүн да үйрөтүп атат.
үйрөткөнгө аракет кылып атат, орус тилинде тилин чыгарып атат. Бирок кийин орус тилди билип чоңоюп туруп бала кыргыз тилин үйрөнө албай калат эч качан. Качан кыргыз тилди билип туруп чоңойгондо бала англис тил, орус тилди кеңири үйрөнүп кете берет. Кыргыз тили себеби кыйын тил. Кытай тилде кийин эле турат бул. Ошон экен кыргызча сүйлөтүңүз, кийин балаңызга чоң запкы берип койгон болосуз. Бүгүн дагы көрүп атабыз. Көптөгөн мыйзамдар, атайын мыйзамдар, башкалар бардыгы кыргыз тилиге өтүп атат. Кыргыз тилиге басым жасайбыз деп атат. Улуттун наркын, баркын ойлогондор көбөйүп атат, Кудайыма шүгүр. Анан көптөгөн жерлерде ишкерлер, атайын орунда отургандар кыргыз тилди билсин деген буйруктар чыгып атат. Ошондой экен балаңыздын келечегине балта чаппастан кыргыз тилди сөзсүз түрдө балаңызга үйрөтүңүз, тилин кыргыз тилинде чыгарыңыз. Кыргыз тилде үйрөтүшүңүз керек. Айтканымдай, чоңойгондон кийин тилин кыргыз тилиге буруш кыйын болуп калат. Бүгүн дагы көрүп атабыз, эфирден башкадан кээде чыгып калат. Кыргызчаны билбейт экен бул. Эл өзү төңкөрүш кылып атат. Кыргызчаны билбеген адам эмнеге отурат бул жерде деп. Ошондой экен, мекендештерим, бул сөздөрдү кара санаган душман катары эмес. Шаардыктар мындай лох, шаардыктар мындай жаман, шаарда өскөн жаман деп бул сөздөрдү айткан жерим жок. Айылдыктар сонун деп дагы айткан жерим жок. Айтайын дегеним, кыламын деген дайым жол табат, кылбайм деген жол табат. Шаарда миңдеген комфорт зонасында школасы эң лучший, эң жакшы. Баягыдай сонун шарттары менен окуй албайт. Окуган эмес ал балдар. А бирок айылдын эң четинде шарты жок, эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Ошо айылдын баткендин эң бурчунан Европада барып окуп аткандар, дүйнөлүк деңгээлде чоң университетте окуп аткандар бар. Чоң ачылыштарды кылып аткандар бар. Айтайын дегеним, кыламын деген жол табат, кылбаймын деген жол табат. Баланы эрктүүлүккө, сабырдуулукка, чыдамдуулукка өсүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Шаарда жүргөндөр комфорт зонасынан чыгарып айылга алып келгиле каникулдарда. Каникулдарда сөзсүз келип мал кайтарсын, уй кайтарсын, кичине кыйынчылык көрсүн балдарыбыз. Шаардагы балдар бир жүк көтөрө албайт. Керек болсо бир жаманыраак сөзүңдү көтөрө албайт. Эч нерсе көтөрө албай калды да. Назик балдарыбыз. Жыпырык болуп, мына корейлер маданиятын алып келип сериал аркылуу Кореянын маданияты менен маданиятташып кетип атат балдар. Прическасынан баштап бүт. Мисал үчүн, орустар өзөрүкүн СССР кылып, башка кылып, бизди 30-40 жыл кыйнады мисал үчүн. Алар дагы өзүнүн маданиятын сиңирди. Ал жактан бул жактан бүт маданият сиңип атат. Биз маданиятыбызды кимге сиңирип атабыз? Ким бизди кыргызга окшойн деп атат? Кайсы улут кыргызга окшойн деп атат? Мына маселе каякта турат. Биз окшогонго аракет кылып атабыз бирөөлөргө, оруска окшоп, кореге окшоп, кытайга окшоп, бирок бизге ким окшогусу келип атат? Биз эмнебиз менен өзгөчө, өз урматтуу мекендешим? Биз качан каада салтыбызды, өзүбүздүн ата бабаларыбыз кылып келген нерсени карманган динден алыстаганыбыз сайын, башкалардын кирген тешигине биз дагы кирип калабыз да. Чыгышыбыз кыйын болот. Ошондой экен, мекендештерим, Аллахтын тынчтыгын, рахматында болуңуздар, берекесинде болуңуздар. Аллах табарак ва таала адаштырбасын, ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүү насип этсин. Азыр биз уже айылдагы үйгө келип калдык. Бир акабыздын үйгө. Качандан бери кебейсиң дейт, азыр күтүлбөгөн конок болуп кирип барабыз. Айылда баскан башкача. Бул басышты мен атайын устаздар менен келип жүрүп, айылга келген сайын басат эле, ошо устаздан үйрөнүп атайын басып келем. Ар дайым ошо айылга машинаны да ошо төргө коюп, пешком басып келебиз. Себеби айылдагы баягыдай мынандай машинеде кептир, мактанды, андай мындай деген нерселер болбосун. Ассаламу алейкум.